Соркадалуулар же башкача айтканда шапалактуулар тиби. Соркадалуулар тиби 2 класстан турат. Жалган буттуулар жана шапалактуулар классынан. Эми биз жалган буттуулар классын карайлы. Булардын өкүлү мисалы кадимки амеба. Аларга мүнөздөмө бере турган болсок, кадимки амеба бул мисалы ал 1 клеткалуу организм. Анын денеси туруксуз, башкача айтканда мембрана менен капталган. Мынакей балдар, могул амебанын түзүлүшү карасак денеси туруксуз, анткени мембрана менен капталган. Анан мунун жалган буттарын биз псевдоподий деп атайбыз. Мынакей псевдоподий бул жалган буттары башка айтканда бул цитоплазманын өсүндүсү. Мембрана менен капталгандыгы үчүн анын жалган буттары дайым ар жактан ар түрдүү пайда болуп турат. Кыймылы болсо балдар, бул ошол жалган буттары менен кыймылдашат. Булардын эмнеси ядросу бар. Мынакей могул ядросу. Андан сырткары буларда жыйрылуучу вакуолу бар. Мынакей жыйрылуучу вакуолунун кызматы бул ашыкча сууну жана зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат. Ашыкча сууну сыртка бөлүп чыгарганын биз осморегуляция деп атайбыз. Кийинкиси, андан сырткары амебалар балдар, булар фагоцитозго жана пиноцитозго жөндөмдүү. Фагоцитоз дегени бул амебанын кандайдыр бир катуу заттарды, мисалы бактерия, жөнөкөй балды курчап жеп коюшун биз фагоцитоз дейбиз. Ал эми пиноцитоз деп балдар биз суюк заттарды жутуп алса, мисалы эмне, суу тамчылары. Биз ошону эмне дейбиз? Пиноцитоз деп атайбыз. Амеба балдар азыктануу мүнөзү боюнча гетеротрофтуу. Гетеротрофтуу деген бул даяр азык заттар менен азыктанат. Мисалы бактерия, жашыл балырлар менен. Ал эми булар сууда жашашат балдар, амебалар көбүнчө. Ошон үчүн булардын дем алуусу дене каптоосу аркылуу жүрөт. Жагымсыз шартта балдар булар эмнеге айланат экен? Цистага айланат. Мынакей балдар, жагымсыз шартта булар цистага айланып, могул циста болот, калың кабык, ушинтип коргонушат. Ал эми мындай жагымдуу шарт келгенде ушуну эле наоборот болот, монтип кайра сыртка чыгышат. Дүүлүгүүсүн балдар биз таксис деп коебуз. Таксис балдар, бул таксис бул экиге бөлүнөт. Положительный жана отрицательный таксис. Ал дегени кандай? Положительный таксиске, мисалы балдар, отрицательный таксиске эмне кылабыз? Амеба салынган идишке балдар биз туз сала турган болсок, амеба туздан качат. Бул эмне? Отрицательный, башка айтканда терс таасир. Кийинкиси балдар, амебанын көбөйүүсү булар кантип көбөйөт экен? Жыныссыз жол менен көбөйүшөт. Эркектик жана ургачылык клеткалары жок, жөндөн жөн эле амеба экиге бөлүнүп көбөйөт. Биз ушуну жыныссыз көбөйүү дейбиз.